Саламатсыңарбы балдар? Бүгін бізде қырғыз тілі сабағы. Сабақ 2 класстар үшін. Мұғалім Анарбекова Гүлімқан Анарбековна. Бүгінгі сабақта біз кийим-кечелердин аттарын билесиңер. Сөздөргө нын, улар мүчөлөрүн варианттары менен улап жаза аласыңар. Ар бир мезгилге жараша кийингенге тарбияланасыңар балдар. Анда эмесе сабакка көңүл бөлөбүз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү датаны жазабыз. 3-түн айынын 20-сы. Класс иши. Тема кийим-кече. Көп чекиттин ордуна нын мүчөсүн улап макалды жазгыла балдар. Дарак, көркү, жалбырак. Адам көркү, чүпүрөк. Чүпүрөк бул кийим. Көп чекиттин ордуна нын мүчөсүн улайсыңар. Дарактын көркү, жалбырак. Адамдын көркү, чүпүрөк. Нын мүчөсүнүн варианттарын жаздыңар. Дептериңерге туура так жазгыла. Дарактын, адамдын. Түшүнүктүү балдар, Анда сүрөттөрдү карайбыз. Кийим-кечелер. Кийим-кечелер булар адамдар кие турган кийим-кечелери. Кийимдер ар мезгилге жараша ар кандай кийимдерди кийебиз балдар. Бизде канча мезгил бар эле? Азаматсыңар. 4 мезгил бар, балдар. Жаз, жай, күз, кыш. Мына ушул 4 мезгилде 4 бөлөк кийимдерди кийебиз балдар. Бул сүрөттө карагыла. Шорта, пальто, күрмө, юбка, көйнөк, байпак, эркек көйнөк, шым, футболка. Мына кийимдердин аттары балдар. Ар бир мезгилде ар кандай кийимдерди кийебиз дедик, балдар. Карагылачы. Кышында, кар жаганда биз кандай кийинебиз балдар? Азаматсыңар. Жылуу кийинебиз, Башыбызга топу кийебиз. Үстүбүзгө күрмө, болбосо куртка деп айтабыз. Бутубузга эмне кийебиз? Өтүк кийебиз. Калың шым кийебиз. Джемпер кийебиз балдар. Ал эми жазында. Жазында кандай кийинебиз? Жазында жука күрмө кийебиз. Бутубузга жазгы бут кийимдерди кийип баштайбыз, Башыбызга кепка кийебиз. Жайында болсо жеңил кийинебиз. Күн абдан ысык болот, Футболка, шорта, сарафан, юбка кийебиз. Бутубузга сандали кийебиз. Күзүндө балдар жамгыр көп жаап, шамал болот. Ошондуктан биз эмне кийебиз? Күзгү күрмөнү кийебиз. Кичине жылуураак кийинип баштайбыз жайкыга караганда, балдар. Мына бул сүрөттү карап, силер ар мезгилде ар башка кийине турганын көрүп турасыңар. Анда балдар сөз айкаштарын эсиңерге сактап калгыла. Кандай кийимдер? Какая одежда? Жылуу кийимдер. Теплая одежда. Жайкы кийимдер. Летная одежда.
Кийинки көнүгүдө, экинчи көнүгүдө балдар, сүйлөмдү туура көчүрүп жазгыла дептериңерге. Кышында мен жылуу кийимдерди киемин. Үчүнчү көнүгүдө балдар, көптүк сандын лар мүчөсүн улап жазасыңар. Биз лар мүчөсүн варианттары менен өткөнбүз балдар. Лар мүчөлөрүн эске салабыз. Чыптама лар, күрмө лөр, топу лар, шымдар, кыздар, аялдар, байпактар, өтүктөр, эркектер, кийимдер. Мынакей балдар, силер ушинтип дептериңерге катасыз, сулуу кылып жазгыла. Лар мүчөсүн варианттары менен өзгөртүп жазасыңар. Ар мезгилге жараша кийингиле балдар. Анда эмесе балдар, кийим деген теманы окуп берейин мен текстти. Адамдар кийим кийишет. Кийимдин аты көп. Көйнөк, шым, байпак жана башкалар. Аларды баш кийим, сырт кийим, ич кийим, бут кийим деп бөлөбүз. Андан тышкары мезгилге жараша жайкы, кышкы, жазгы, күзгү кийимдер деп айырмаланат балдар. Кийимдер кездемеден жасалат балдар. Мынакей балдар, текстти түшүндүгө, бул текст боюнча өз оюңарды айтып бересиңер. Үйгө тапшырма балдар. Бул сүрөттөрдү карап, кайсы мезгилде биз кандай кийинебиз жазып, мага жөнөтөсүңөр балдар. Бул жерде канча мезгил турат? 4 мезгил. Жаз, жай, күз, кыш. Биз бул мезгилде кандай кийинебиз дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр балдар. Үй тапшырма түшүнүктүү болдубу? Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.